Рахмат, Сүйін Абдуллаевич. Ороз мырза, мына ушул мыйзамдын азыр өзүңүз айтып өттүңүз да, 5-чи беренесинде медиаторлор ыктыярдуу түрдө деп турат. Ал эми 27-чи беренесинде милдеттүү түрдө деп турат да. Ошондо ушул эки берене бири-бирине карама каршы келип калбайбы? Талаш тартышты бул ыктыярдуулук принципи, бул милдеттүү медиация да милдеттүү маалыматтык жолугушуу. Ал эми маалыматтык жолугушуу бул милдеттүү медиация дегенди түшүндүрбөйт. Мисалы, мыйзамда көрсөтүлгөн категориялык иштер боюнча сотко кайрылбай алар медиаторго маалымат жолугушуусуна бара алат. Эгер эки тараптын келишип, ошол медиатор аларды ынандыра алып, баягы чечүү маселелерин айтса, аларга медиатор мисалы практикада түшүндүрүп, 2 жыл 3 жыл соттошуп, адвокатка же башка тарапка акчасы кетип, барып жараша турган мүлк болсо, ал экөө медиаторго барат. Анан жок, маалыматтык жолугушуу болбоду бизге десе, ал кайра барып сотко ишин уланта берет. Рахмат, азыр бул медиация жөнүндө мыйзамды буюрса, мына биринчи окууда экен, кабыл алып берсек. Медиатор менен эми бул сотко чейинки иш болуп атат да. Тергөөчүлөрдүн ортосунда бир коррупциялык элементтерге жол ачылып калбайбы? Урматтуу Бактыбек Саныч, азыркы кылмыш жаза кодексинин 57-чи беренесинде жана кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 40-44-46 дагы бүгүнкү күндө коркунучу аз, анча оор эмес иштер боюнча медиация жол берилет. Биз кайра бул жерге тастык кылып, жана үй бүлөлүк зомбулукту кошпогондо деп алып атабыз. Анткени үй бүлөлүк зомбулуктарды ал баягы эми аялы, баласы барыбыр медиация жолу менен чечтик дей бербесин деп, ал мыйзам алдында жоопкерчилик алсын депчи. Рахмат, мына медиация институту түзүлсө, бюджети кандай болот? Канча штаттык бирдик болот? Канча акча каражаты кетет? Булар өз алдынча кесиптик көз карандысыз уюм болушат. Булардын башкаруу органдары, жалпы мүчөлөрү, анан 7 кишиден турган, 9 кишиден турган кеңеш түзүлөт. Бул мамлекеттен бир сом да зыян кетпейт. Жеке уюм. Жеке уюм. Демек, мамлекет тарабынан каржыланбайт. Каржыланбайт, кетпейт. Финансы министрлиги менен да башка макулдашат. Булардын бюджети болобу ошондо? Булардын мүчөлүк акылары болот. Булар өздөрүнүн алдында окуу борбор болот. Ошол институтты көтөрүү, квалификациясын жогорулатуу, аларды популяризация кылуу, түшүндүрүү иштери боюнча өз ара жүрүшөт. Ошол мүчөлүк акыларынын суммасындагы булар өздөрүнүн курултайында, жалпы жыйында чечишет. Ошондо акча каражаты ким? Өздөрү жыйнашабы? Өздөрү жыйнашат. Өздөрү мүчөлүк акысы менен. Буларды мүчөлүккө ким алат? Буларды ким тандайт? Кимдер тарабынан тандалат? Бул мыйзамдын акыркы беренесинде көрсөтөбүз. Алгачкы уюштуруучулук курултайын Юстиция министрлиги өткөзүп берет. Бүгүнкү күндө республика боюнча жалпы медиатор буга чейин алып жүргөн мына бул 376 400 медиатор бар. Ошолордун жалпысы менен катышуу менен ачык шайлоо болуп өткөзүлөт. Ошол жерде башкаруу органдарын, башка этика комиссияларын шайлайт. Адан кийинки курултайларын өздөрүнүн уставына өткөзөт. Бир уюштуруучу съезди, Минюст булар менен биргеликте өткөзүп беришет. Демек, медиаторлор өздөрүнүн арасынан өздөрү тандап калабы ошондо? Өздөрүнүн арасынан өздөрү тандайт. Биз адвокаттарга өткөзүп бергендей, жана шайлоо комиссиясындагы асууларды колдонуу менен, түз эфир менен адилет калыс кылып туруп өткөзүп беребиз. Өздөрүнүн ичинде кадыр баркка ээлер, ушул кесипти аркалап институт калыбына келтирүүчү инсанын тандап алышат. Уставтарын бекитишет ошол күнү. Ороз мырза, мына айыл өкмөттө бул жумуштар мурун мындай башынан эле аткарылып келет да. Айыл өкмөттө өзүңүз билесиз, аксакалдар соту деген бар. Ошол жерде коомдук алдын алуу борборлор түзүлгөн. Мен ошол айыл өкмөт болуп иштеп турганда, ушул коомдук алдын алуу борборун түзгөнбүз да. Ошол жерде ошол медиаторлордун жумушу бүт ошол жерде аткарылат да. Аксакалдар соту деле айыл калбайт. Бардык маселелер сотко чейин ошол жерде каралат да. Негизинен өтө жакшы туура мыйзамды алып чыккансыздар, мен колдойм. Буну эми дальше кандай иштеп кетет ошол жагында да. Мыйзамды алып бериши кабыл алып беребиз, бирок ошодон кийин дальше кандай иштеп кетет ошол жагын мына сиздердин министрлик көзөмөлдөп, жакындан жардам берип, колдоп турушуңуздар керек да. Себеби
бул жерде постоянно отуруп иштеген, айлык алган кишилер болбогондон кийин солгундап кетпеш керек да. Негизинен мен колдойм. Анан кошумча сунуштар бар, буюрса жазуу түрүндө беребиз. Рахмат чоң.